сіздерге дагы көп кайрылып атса керек, бизге дагы көп кайрылып атат. Бул Ысык көлдөгү жана өтө турган Формула 1 боюнча маалыматты берип коеюн. Билесиздер, буга чейин бир топ депутаттар ушу көлгө барып, көлдүн бүгүнкү күнү кандай иш жүрүп атканын, кантип тазаланып атканын, керек болсо суунун ичине чейин кирип, ал жакта торлорду, ал жакта мусорлорду өз көзүбүз менен көрүп келдик. Ал боюнча ошол жакта МЧСтин сотрудниктери маалымат берди. 5 жылдын ичинде президентибиздин тапшырмасы менен канчалыган көп жумуш аткарылганын, ал жерде керек болсо 6000 километрге чейин тор табылганын, жана да жумуш жүрүп атканын да көп айтып кетти. Анын алкагында биз тийиштүү мыйзамды дагы күчөтүү боюнча депутаттар менен жазып чыгып, азыр коомдук укууда турат. Бир эле Ысык көлдү эмес, жалпы эле бардык көлдөрдү сактоо боюнча ушундай бир жакшы күчөтүлгөн мыйзамды жаздык. Андан сырткары, билесиздер, 7-созувда атайын ушу скутерлер боюнча дагы мыйзам кабыл алганбыз. Ал жерде дувкатный, мурдагы азыркы мындай май куюп кеткен эски немелер жүрбөсүн деп, атайын экологиялык таза 4-катный деген ушундай скутерлер жүрүү боюнча мыйзамда кабыл алып бергенбиз. Ал ошол учурларда эсимде, атайын эл аралык стандарттарга айкыш келген, ошол Европадагы стандарттарга туура келген ушундай бир нормалардын алкагында биз кабыл алып бергенбиз. Эми жанагы Формула 1. Билесиздер, Формула 1 автомобилдик жана ошондой эле суунун үстүндөгүлөр бар. Автомобилдик боюнча бул өтө популярдуу, суунун үстүндө да бул өтө популярдуу эсептелет. Ал жерге канчалаган мамлекеттер ошол өзүнүн мамлекетин өткөзүш үчүн трассаларды курат. Суусу жоктору суусу болсо бул жерде өткөзмөкмүн дешет. Айтор, бул боюнча дагы өтө көп мамлекеттер аракет кылып өзүндө өткөзсүн дейт. Биз дагы Кудай бурса кийинчерээк ушул автомобилдикте өтүп калса жаман эмес, ага дагы тийиштүү инфраструктураны курсак болот да. Ал эми азыркы учурда суунун үстүндө өтүп аткан нерсе боюнча мен министр менен да сүйлөштүм, бир топ экологдор менен да сүйлөштүм, алар боюнча жыйын өткөздүм. Эгерде кайсыл депутаттарга кызыктар болсо, дагы жыйын өткөзүүгө дайынбыз. Келиңиздер, ошол жерде түшүндүрүп берет. Ал жерде атайын ОВОЗ деп коет экен, окружающий средага өткөзө турган экспертизалар өткөзүлөт экен. Толук түрдө ал жерде бүт баары каралат экен. Анан ал бүткүл дүйнөдө өтө турган нерсе экен. Европада, Америкада, ушул Саудия Эмираттарда айтор кайсыл жерде өтпөсүн, атайын ошол талаптарга жооп бере турган современный бардык экологиялык жактан камтылган нерсе экен. Эми ошондуктан мен ойлойм, бул боюнча маселе эгерде козголсо, эгерде силерге дагы кызыктуу болсо, мен өзүнчө жыйын өткөзүп берейин. Авторитеттүү түрдө айтты биздин министрликтер, эч кандай зыяны жок, эч бир мындай экологияга дагы, элге дагы зыян болбойт. Тескерисинче, бул өтө жакшы нерсе. Өзүңүздөр деле мына мен деле окуп чыктым, өзүңүздөр деле окуп чыксаңыздар болот. Ал жерде пайдасы мына туристикалык жактан, элдин келиши жагынан, башка жагынан өтө пайдалуу. Мына Кудай бурса мамлекетибизди көрсөтө алайлы, көлүбүздү көрсөтө алайлы, туристик жактан аларды камтыганга болот экен. Анан жана айткандай эле зыян жагынан дагы эч бир зыяндоо жок экенин, мына биз өзүбүз кабыл алган 4-катный двигателдин алкагында адан дагы жакшы талаптарга жооп бере турган ушундай бир техника менен жүргүзүлөт экен. Бул маалымат катары.